адамдар экиге бөлүнөт экен да. Ыраазы болгон адамдар бар экен, жашоо образы ыраазы болгон да. Алар жөн эле отуруп алып деле, ой бүгүн күн сонун болуп чыкты деп жамгыр жаса деле сүйүнөр экен. Бир гүл ачылып калса аны көрүп деле сүйүнөр экен. Ушундай ыраазы адамдар болот экен. Жөн эле ысык чачып калса да таамшанып ошонучу. А кээдики адамдар мындай нааразылар тарабында жашайт экен да. Аларга эмне берсең деле, мындай жашоо сонун болсо деле, сонун дачада ушинтип эс алып жатса деле, же болбосо бир жака эс алганы барса деле, мисалы көлгө барса деле, ошол жактан нааразы боло турган нерсе таба алат экен да. Сен жашоо образың кандай болсо, ошого жараша сен нерсе таба бересиң да, табасың. Неге дегенде сен эң биринчиден сен түпкү ниетиң, сенин ичиңдеги ошол базалык эң башкы нерсе бул нааразычылык. Ошол нерсе анан баардык нерседе өзүнүн баягы эмесин бере берет да, өзүнүн даамын бере берет. Сонун нерсе болсо деле, мисалы, ошол нерседен ал неге дегенде анын жашоо образы ошол нааразычылык да. Сонун болсо деле ал сөзсүз түрдө мага ушундай барачакты, бирок ушул жер ушундай экен да деп ошону көрөт да. А ыраазы адамдар болсо, алар ыраазылар талаасына кирет. Алар ошол бир жаман, бир ушундай нааразы боло турган жер болуп калса деле, ошол жерден мага ушул нерсеси жакты деп жаккан жерин таап чыгат да. Бул адамдын жашоо образынан. Материалдык нерсе менен биз адамды өнүккөн, өнүкпөгөн деп биз айта албайбыз. Материалдык жактан жетишкен, бирок моралдык жактан бузулган, этика деген жок, өнүкпөгөн адамдар бар. Руханий өспөй калган адамдар. Биз аларды айта албайбыз да өнүккөн депчи. Сиз жана айтып атпайсызбы, нааразы адамдар депчи? Анан аналарды кантип оңдошубуз керекпиз? Алар канткенде ыраазы болот? Же алар ошо нааразы боюнча эле калып кала беришеби? Мындай да, биринчиден мындай, Биз таасир бере алабыз. азыр сиз канча жаштасыз? Мен 23-тө. 23-тө. Мен дагы ушул сиздей убагымда баштагам, ушул иштерим 22 жашымда. Мен дагы мурун адамдарга жардам бергим келип, ой деп ушинтип үйүнө чейин барып, баягы депрессия болсо ошону угуп, кечкеденчи бир алыстан өзүм үйүмөн, анын бияка да келди, анын үйүнө барып, армандарын угуп, ушинтип жүрө берет элем да, өзүм ушундай аларды угупчу. Анан биз аларды оңдой албайбыз. Биз кайра аларга жардам берип, угуп армандарын, ой деп өзүбүздүн ушундай акысыз кеңештерибизди берип, биз аларга кайра дагы жаман кылып атабыз да. Неге дегенде ал адамдар түшүнүш керек, бул жашооңо сен эле жоопкерчиликтүүсүн. Кийин сен өмүрүң өткөндөн кийин сен эч кимди ошол татыксыз өтүп калган, туура эмес нерсеге жумшаган же бекер өткөрүп жүргөн өмүрүңө эч ким жооп бербейт экен. Алар өзү гана жоопкер экенин билгенде гана чуркап баштайт да. Азырынча мисалы сиз уксаңыз, дагы бир кошунасы укса, дагы бир аяшкасы укса, бир курбусу укса анын арманын. Уктуңбу? Демек сен ага жоопкерчилик алган болосуң. Аны ал адам өзгөрбөйт да, ал арманын айтып жүрө берет аларга, бекер кеңешин айтып жүрө берет, а бекер кеңеш эч кимге жардам бербейт. Эми бекер кеңеш дегенде кандай? Баары эле айтып коет да, баары жакшы болот, эми сен ушундай болгон турбайбы депчи. Аны ал адам ойлойт, мен ушул эле түшүнөт, ушул мени укту. Ошол чын эле ошо алар күнөөлүү да, ушул мени түшүнүп атпайбы, курбум деле айтып атпайбы ушул менин туура экенимди депчи. Аны ал адамдар өзүнүн жашоосуна жоопкерчилик албай, өзүнүн жашоону өзү көргөн боюнча кабыл алып жүрө берет да, иллюзияда жүрө берет. Алар ойлойт, качандыр бир кезде алардын жашоосун бирөө өзгөртөт, мисалы жолдошу, же болбосо дагы президент. Анан бирок эртең 50 жашка чыгат да. Анан ошондо ал түшүнүп калат, өтө кеч болуп калганын түшүнүп калат. Ага чейин ал иллюзияда жүрө берет. Ага барып арманын айтат, буга барып арманын айтат. Өзү бир нерсе кылайын дебейт да. Жок дегенде мисалы кече эле мен окуп калдым эле, өздөрү тишин жок дегенде 2 маал жуубайт дейт, эртең менен кечинде жуубайт дейт, тамактангандан кийин дейт. Анан дейт, бирөөлөрдү күнөөлөйт жашоосуна дейт да. Жок дегенде сен өзүңдөгү ошол тишиңди жакшы сакта, эртең менен кечинде жууп, ошол өмүр бою кызмат кыла турган тишиң жакшы сакта дейт. Бирок сен тишиңди дагы жуубайсың дейт, өзүңдүн ичиңдеги. Тишиң дагы уже түшүп, дарылай турган болуп калган дейт. Анан сен кантип сен мамлекетти сен күнөөлөйсүң, кантип бирөөнү күнөөлөйсүң? Ошондой да. Биз аларды барып, мисалы бактылуу болгусу келген адамдар бар да, бир нерсе үйрөнүп, адамдарга жардам бергиси келип, пайдалуу адам болгусу келип, дүйнөнү саякаттап көрүп, бир адамдарга пайдасын тийгизсем, бактылуу болсом, бир могу жакты көрүп келсем, бул жакты көрүп келсем, ушундай нерсе үйрөнүп алсам деген адамдар бар да, бактылуу болгусу келип жашоого, ушундай бир өзүнүн эмелери, пландары бар. Биз мындай эч нерсе кылгысы келбеген адамдарды барып
бактылуу бол деп зордой албайбыз да. Биз бир нерсени кылдырганы биз зордошубуз мүмкүн. Эгерде биз мындай кандайдыр бир акча төлөсөк, мисалы, кылбайсыңбы бул ишиңди ушундай деп. Анан бактылуулук деген эми бул барып сатып ала албайсың же бир бактылуу деп бирөөнү же алдай албайсың. Анан бул деген баягы жашоо образ. Бир адамды биз барып туруп бактылуу деп кантип айтабыз же мындай өзүбүздөгү нерсени кантип түшүндүрөбүз да, алар өзү ошол нерсени сезиш керек да. Бул өмүр сенин түбөлүктүү өмүргө барганга бир эле шансың бар. Ошол шанс бул пробный өмүрдү сен туура пайдалан. Ошол өмүрүңдү сен баалай албасаң, сен кантип түбөлүктүү өмүрдүн сонун экенин билесиң. Эгерде сен ошол өмүрүңдү баалай албасаң, ошол кичинекей өмүрүңдү сен туура пайдалана албасаң, кантип сен түбөлүктүү узун өмүргө сен аракет кыласың да.